Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Кайрадан эфирде Санжира программасы. Бүгүн биз Кыргыз урусунун оң канатына кирген Сарбагыш урусун талкуулайлы деп отурабыз. Биздин бул коноктор менен тааныштырып кетейин. Ортодо турган аксакалыбыз Ахматалиев Асанбек, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгексине кирген ишмер, санжирачы. Андан кийинки жигит Абыкаев Абирбек, санжира изилдөөчү. Эми урматтуу замандаштар, негизи бул санжира айтыш оңой эмес. Мына биз ушул санжираны айтыш үчүн элдерди тактап, талкуулап, анан келип эфирге чыгарабыз. Мына бүгүн өзүнүн урпактары келип отурат. Мен ойлойм, ушул Сарбагыш санжирасын бир толугураак элге түшүндүрүп берет деген ойдо болуп турамын. Эми аксакал, сизден баштасак, бул Сарбагыш биз кээде кылжыр деп коебуз. Бул кимдин баласы? Жана кимден тараган? Андан кийинчини айтсаңыз. Баарыбызга белгилүү Адыгине Тагай деген Акулдун балдары болот. Мына ушу Тагайдын 4 баласы болгон. Алар Богорстон, Койлон, Сарбагыш, Карачора. Сарбагыштын эми санжиранын айтуусу боюнча мойну кичине кыйшайып калган кишиген, ошон үчүн кылжыр деп тарыхта санжирада көбүнчө кылжыр деп аталып калат. Кылжырдан 2 бала болгон, белгилүүсү азыр Орозбакты, Дөөлөсбакты деген. Орозбакты дегенден азыркы Богубуз деген эл тарайт. Дөөлөсбактан азыркы Сарбагыш деген эл тарайт. Эми экөөнүн кошуп келгенде экөө тең эле Сарбагыш. Шындап келгенде бул Сарбагыштар Кыргыздын оң канаты гана эмес, жалпы эле Кыргызстанда эң көп сандагы уруулардын бири. Дөөлөсбактын 4 баласы болгон. Багдөөлөт деген аялынан Токо Жантай, Көкмөнчок деген аялынан Элчибек, аны элде санжирада Таздар деп коет. Кызбийке деген аялынан Манап. Жезбийке деген аялынан Манап. Эми Жезбийке бир айтымда Калмактын кызы экен, бир айтымда Кыпчактын кызы экен. Белек Солтоноев көбүнчө Кыпчактын кызына ойт. Бул колго түшкөн сулуу кыз экен. Аны менен Дөөлөс бой кошуп алып, боюна бүтүп калганда Дөөлөстүн улуу аялы Меншек төрөгөн киши экен. Тигинин боюна бүткөндөн кийин эле бу курсагына чоңойтуп жаздык коюп, шыгылып мен боюмда болуп калды деп жүрүп отуруп, Жезбийке төрөгөндөн кийин эле мен төрөдүм деп бала төрөйт, ошонун атын Манап коет. Манап мыкты чыгат, шунун айтыш керек. Ошол Манаптын тукумдары Кыргыздын, Түндүк Кыргызды негизинен 300 жыл бою бип келди десек жаңылбайбыз. Бул даже Манап деген сөз Кыргыздын бийлигинин синоними болуп калган. Кийин Солтонун Манабы, Богунун Манабы, Саяктын Манаптары деп элдүү мыкты кишилердин баарын Манаптар деп коюшкан. Манаптан эми Токодун айтсак, эң улуусу Токо экен. Манап жаш кезинде Дөөлөстүн ошо тың баласы Токо экен. Жантай болсо малдуу бай болуп эле малын качырып эле ошол жүрчүкөн туугандарынан. Анан Токонун эми санжира азыр тарыхчылар да тактап атат. Мунун өзүнүн эркек баласы жок экен. Багып алган балдары бар. Алар Алла, Чагалдак, Чечей, Өзүк болбой. Молой, Өзүк, шулар. Эми Манаптан болсо, вакытка жараша мен Манаптын тукумдарына көбүрөөк токтолоюн. Себеби Тетик Осмоналы Сыдыктан бери эле Шабданияда тарихи шарт деген ошондон бери эле Манаптарды көбүрөөк айтат. Манаптын белгилүү болгон эмелерин айтайын, 2 баласы Sütöy менен Sütöy жөнүндө. Sütöyдөн
Эми bir kızık jeri var. Ошол Манапкуда түшкөн жердин кызы Sütөйдү көп жактырбай, Sütökö кичүүсү экен, Sütökөгө сен алгының десе, Sütökö айтыптыр. Ой, мен агам турса, анан мен сени кантип алам десе, ошондо ал кыз айткан экен, анда сенин тукумуңдан шар болуп калат деп. Hem kançalık çındığı var. Bu özü elde aytılgan sancıra. Sütöyden Sarseyit. Anan Sarseyit'ten bir tuğandarı da var. Emoşol attı başlısından ile başlasam Sarseyit'ten Üçüke Tülkü oladı. Üçüke Tülkü dağı şol tündük Kırgızistan'da özünü karatıp, oşonu biliyogu hareket jasap, talasqa varıp, Tülkü oşo talastın sargısından ayalalat. Anan жүрүп oturup, anan narınga gelip, oşo yerden arqı Kıtay'daki emi bir aytımda Noygut'un kızı deyit Жаңыл Мырзаны, bir aytımda Şoңbağış'tın kızı deyit, bir aytımda Çerik'tin kızı deyip жүрөт. Көбүнчө Noygut'un kızı Жаңыл Мырза deyit. Oşol Жаңыл Мырза kүйögө tiyelek kesken, anan Tülkünün enesi ayalını getirtip jiberet. Eman sebeplerin böyle kırgızlar bilse gerek. Göçe başlaganda öz atqa minip alıp kaynenesin apatı gibi yaşıt alıp berçi dese oşoğa namıstan Derken. Oya Kırgızstan kayneneleri. Çok elin atı derkendir. Anan derken. Anan derken apanı getirgininde apanın sözü eki olba Tülkü getirip jörüp derken getip kalgan kesiken anan Tülkü Жаңыл Мырзаны угуp чындыгында ошо Жаңыл Мырзага үйлөнүүгө ниеттенген экен. Жаңыл Мырза да анын кабарын угуп анан бир көрүп алып тийип алышыр экен деп жактырган экен. Анан Жаңыл Мырза өзү жоокер ахот мергенчилик кылып, итак этип, тайган салып жүргөн киши экен. Анан Üçüke менен Tülkü дагы ошол Noygуттарга kol salıp Жаңыл Мырзаны alğanга baratkanda анан bir askanın tübünde beye soyuşup tamak çoğulgan jokerleri menen tamak içip oturganda tayganı menen aňulap жүрgön Жаңыл Mırza digi askanın üstüne gelip kalat. Oşonun aslında жылкысын тие алышат. Oşonun aslında жылкысын tiyip gelişet de жылkı tuğra. Жаңыл Mırza'n açtı. Oşol жылkını kuvup gelip bunu kimler eken dep gelgende anan keyin Bay 7-den bilgen taygan kimden? Жаңыл Mırza'n tayganı şıpıldap tigi 7-den janına barıp kalat. Oşonda Üçüke aytıp jörgen eken, kançıktın kançığı gelip kalgan turbayı dep. Anan Жаңыл Mırza ilgeri bir sirkte rejissör bolup, murda rejissör bolup жүрgön jigit eken, bulan aktık aytkan ele maga. Kiçineki Жаңыл Mırza jönünde kino tartalıkta yüzildesem, kiçine psikiçiski abdan neme kişi eken dep. Emanı bir kuday bile tukkanımda menim. Anan oşol yerden Tülkünü atıp, Üçüken atıp jöret. Kançıqatın öçbet turbayı var öyle. Ondan keyin kançıqatım şolarga barsam da kançıqatım albat turbayı dep atıp jörgende alcıqlak ja menen atat da. Anan keyin Kagası jıgılgandan Tülkü kuçaktap kalsa kim dagı Жаңыл Mırza dagı tiyip alışır eken dep Tülkünü jaktırıp turgan eken. Anan hem Üçüken atkandan keyin bul emlekende ona Tülkünü de atıştaydı şıgılıp ökoşantip sancıra boyunca. Atakozunu tutatdı. Atakoz çabakta var. Atakoz çabakta tutatdı. Anan oşolardı da atıştaydı. Anan keyin oşonu menen anan tegi sarbagışlar namıstanıp barıp oşol Noyguttarga tiyip Жаңыл Mırzaны kolga düşürüp Karasakal Almatay degen bir aksakalga alıp berdi. Bul hem şunu menen bütüp dursun, anın barın jomak köp. Uşten'den bir sıra var mı Baykeme? Şul Karasakay Almatay'dı Hudayandan ham boldu da açpayбы? Anan oşonu geýer jerde Karabağış dep atjat. Ben karap korsam-çı literaturada. Geýer jerde bizdin janagı ele Almatay adım keletçi, Güzökön Almatay'dı. Oşol gibisi tor eken, ali geçe tagalbay jüröm da.
Эми Калматайды ат башылык азыктар бул азык болчу деп айтат. Ошол жерде жанагы эр кошойду жазып жүргөн эме бар. Мен ат башыда колхоздук, совхоздук, өндүрүштүк башкарманын начальниги болуп турганда ат башыда ошо 4 жыл жүрдүм. Аны Кара сакал Калматай дейт, эми кээ бир жерде ошо Карабагыш Калматай деп коет. Карабагыш Калматай. Карабагыш болгондо тиги Адыгинеге кирип калат. Адыгинеде 6 ул да. Тагайда 4 ул болсо тигинде. Ошол 6 уулдун бири Карабагыш. Менимче Кара сакал Калматай деген ошол Үчүкөт өлкөнүн кошунунда жүргөн киши. Менимче ошол азыктар дайым Сарбагыштын арасында болгондор. Ошонго чейин Сарбагыш иштешет. Ошол азык деген туурабы деп ойлойм да. Бул эми биздин жантайлар, ошон кеминдеки жантайлар бул калмак болчу дейт. Жок, айткан себеби мындай болуп атат да. Жанагы Тыныбекти Акидин буулу деп жүрүшөчү. Негизи кимдин Белек Солтоновдун жазганында Тыныбек деген дагы уулу болуш керек деп бир мындай небе менен жазганда эки анжы кылып жазган. Насырдин Бөгөнбай уулунда дагы жаки ушундай бир уулу болуш керек деп жазган да. Анан мындай айтылат экен, Тыныбек күзөккө карып калган кезинде казак аял бар экен. Казак аял эң күчү аял экен. Ошонун боюнда бар кезинде күзөккө ооруп, анан кийин кетээрде берки балдардын баарын чогултуп алып айттыр. Боурекил мен кичүү аялым эркек төрөсө, ошого энчи бергиле деп калган малынын баарын энчи берет экен. Анан дагы сандык алтын күмүштөр бар экен. Ошо эркек бул эркек болсо ошого бересиңер дейт экен. Анан калганын өзүңөр белгиле дейт экен. Анан ошентип өлөбү, ал өлгөндөн кийин тиги баягылар бергиси келбейт да, туугандар, аки эшиге досондорчу. Анан көбүнчө аки небетиптир да. Баягы казак аялды түркүлөп атынан качырыптыр. Казакстанга качып кеттир. Төркүнүнө. Төркүнүнө барып Тыныбекти төрөйт экен. Тыныбекти төрөгөндөн кийин бир кезде ошол кезде казак менен кыргыздын ортосунда баягы чабыштар башталып кетет да. Анан баягы акылдуу неме окшойт тиги кайын журтучу кимдин Тыныбектин тайкелери. Ой, балам, бул кыргызды өлтүрүп койбосун балам, муну эртеде эле тиги төркүндөрүнө жеткизип берели деп. Ошол 3-4 жаш кезинде немеге Көкчөндө биздин эл отуруптур. Ошого алып келип туруп, анан кийин көрпөчөнү салып, неме кылып туруп, анан арабча бул күзөккө уулу Тыныбек деп бел немесине жазып, анан ошол жака таштап кетишиптир. Анан таң атпай жылкычылар баягы жылкысын айдап чыкканда баягы бала ыйлайт. Анан таап келип анан окуй ашпайт да. Бир молдо келип турат, ошо молдонун чыкырып алып окуса ошентип жазылыптыр дейт. Бул күзөккө уулу Тыныбек деп. Анан кийин аны ким аки тарбиялап калат, бала кылып. Анан кийин чоңоюп нөбөтүп калганда тиги ким айтат экен, Калматай. Байке, тиги кимдин атабыздын кересин аткарып, бунун баягы немени бербейликпи, бул үйлөнүп жайлантып баягы сандыкты берелик десе. Бул менин балам бир жырабада коюптур да. Анан Калматай ошого таарынып алып кетип немеге көчүп кетип калыптыр. Ылдый чүйдү көздөйчү. Айбек, сен айтайын дегеним жана Карабагыш Калматай ушу деген турат. Ошо экил деп тиги айтып атышат да. Сиз жанагы Деркен кетип калбадыбы таласка таарынып. Деркен кийин тиги Бешберендерге турмушка чыкты. Ооба. Ошондо тиги Тынай төрөлүп калды беле? Төрөлүп калыптыр. Тынайды Бешикте кезинде алып кеткен. Ооба, Бешикте кезинде алып кеткен. Анан Тынай бир топ эр жеткинче 12 жашка чыкканча ошо Сарбыда Деркендин колунда өскөн. Анан Деркендин арманы бар. Ошол Үчүкенин 3 уулу ээлеп алды 3 сууну, караганын бир угдай, карманганын бир Тынайды. Үчүкенин 3 уулу дегени ошол Дөөлөткул, Маматкул, Кудаян деген 3 уулу бар экен. Эми алар чыны менен мыкты чыгат. Кудаян кан урчтап түшкөн дейт го, Анан кийин эми Кудаяндан азыр токумунун дайыны жок. Кайда экенин, эмне экенин. Бул өзү кээ бир санжырачылардын айтканында теге үч турпанга барып, анан акырындык менен жүрүп отуруп эме болуп кеткен дейт. Уйгур болуп кетишкен дейт. Эми анысын
Bilmem, Құдайындан тұқым жоқ деп елесептілер. Siz sana Tınay'dan etsiniz, Tınay. Tınay dulap koysanız. Tınay Üçüken'in iyisi. Ben oşol Üçüken'den başlayın dedim. Tınay deyin Tınçıqattағы tanısan Tınay'ın, tanımasan Құдайыңмын деп Қырғызға белін başlaydı. Tınay'dan Taştanlık. Yok, Tınay'dan Tülküden Tınay'da. Tınay'dan 6 bala oldu. Alardan Ulusu Atake satıp aldı, Sokur, anan Irıs geldi. Arsıkul Irıskul. Oşol 6 oldun, mıhtısı Atake oldu. Atake satıp aldın tukunları da mıhtı çat. Atake'nin 6 oldu. Şol kimler? Karabek, Taştanbek, Soltanoy, Ablay, Baykişi, Cangişi, Sartay. Sartay. Bozokor diye Cumaş öyle öyle. Bozokor bakma olasın. Bakma olasın. Sartay Kazak'tan gelgen baladı. Kazak'tan imanında bir tarixi var. Atake'nin oşol 6 ulaş oldu. Emi Karabek'ten, anan keyin emeteyin Karabek'ten 4 ul. Jantay, Teltay, Moltoy, anan keyin Markoza. Hazır Moltoy'dun tokumdары asba kichik eminde turadi, Jantay'dan dile başti hazır tokum жоқ kaldı. Jantay ulumda bir Sokur ulunun arasında bir böcüret. Anan İsmail'de biri var. İsmail'de Aman'ın balası vardı, Aman bulur. Andaytamın hazır anan. Jantay'dan 3 bala. Mahmut, Şabdan, Moltoy Gündür balası da. Jantay'dan bir tuğanı. Jantay, Teltay, Moltoy, Markoz'da degen. Atige'den Şabdan, Mahmut, Töle degen. Nu Şabdan'da olsa kalaya kalk bilet, bana al jönde de kişine aytamın. Aytlamız. Yaxşıqa, bu az жақшы тура. Emi janağı Tınay'a gelmedik be. Tınay'dan siz ayttınız, balası var dediniz. Sokur dediniz. Sokur'dan toxumundan da tıl çıkan şeyler var. Var. Bir göңül bölüpleri aytıp körseniz. Sokur degen özü, Sokur dep kalganı Azan çakırıp koygan atı başkalı oluş gerek. 40 gün geçeyin gözünü açmak durdu. Anan keyin Sokur dep atıp ölenin gözünü açıp göre başlaganda dilat Sokur boydan kalıptır. Emi Sokur degen hazır çoğun geminde Kılmagaşu degen ayıl var. Oşol yerde turuşat. Bu Sokur'un 6 balası var. Emi Sokur'un baldarın 6 balasını sen bilet ekensin, ben ayağına şeyini bilmem. Biroq Sokur tukumundan mıhtı çıkan bizde janakı Estir'din el artısı bol birdi go. Bolot Beşenaliyev degen. Hemen Bolot'un oyunu oynamadı o. Bolot Beşenaliyev. Bolot Beşenaliyev. Oşol Sokur'dun men beşinci Kasımbek, Kazakbay, Ernazar, Elçibek, Bağışbek degen balası var. Oşo Kasımbek'tin Bolot'undan belgili janağı kim Çordo Kıdırbek Çodron. Balar bu yakta turut da. Kıdırbek Çodron, Kasımbek'ten. Bravo. Tura. Anan alar bu çoğarıkta turuşat. Çoğarıkta turup çoğarıkta emetip kalgan. Al jerde janağı Beyişe degen bolganı al jerde baratlar unutulup kalat. Anan oşol значит Şabdan'ın Töle degen bolsa Töle degen Töle'nin İbrahim'i Ürkünde jana karamıltıklarda düşürgen. Töle'nin İbrahim. Oşo Töle'nin İbrahim'i degen Şabdan'ın inesi Töle'nin balası. Oşonun balası. Töle'nin İbrahim'i de koyup Töle'nin İbrahim'i 7 kişiminen baratıp 3 arabaga жүктөлгөн кара мылтыкты бешат арaba. 9 araba деп айтылды. 9 araba kendir. 3 araba. 9 araba дейт. Мана Жоқ, 9 araba дейт.
арабасы айтылбайт. Бул жерден баягы 25-50 мылтыктан бөлүп бергенди. Анын тегинтигине ме көлдүктөргө берди. Көлдүктөргө берди. Эми айтылган жер ал Ибраим абдан экен да. Себеби көл менен ушу кеминдиктердин байланышы бар экен да. 9'u 8'i 9'u günü keminden çıksa götürülüş. Onun da Güngöy'den ot çağışıp oturup 11'inde tezkeyden çıkan eken de. Anan keyin Emi 700 karamıldıkta bir aytışat. Ana şu tuğra, boljol menen aytılат da. Boljol menen. Emi anı kandayırıl bölberdanı katışkanlar var. Bizdim, men çoğun atam kolumda östüm, oşo çoğun atam bilçuk içine. Al biz sancıratımız bolçu, bir oşol İbrahim'lerde aytıp alıştı da, kolga tüşügen jandacı, bu kişilerin alöz bol boptur. Dem Aksakan, siz biraz es alıp durunuz. Ulusuz, sulusuz. Biraz es alıp durunuz. Buna jana biz Jantay dep ettik. Biz jana köpçülük bağlılıklarda öde jatan jakşı ayta alбай aldık. Bирок Jantay desеңiz, men janagı Toko Jantay Manap dep atпайбыз. Manap siz aytıp gelip Jantay açan aytıp kelsiz. Bирок Jantay dese эле bayılmarlı Jantay han түшүнөт. Aytыңызчы siz. Бул эми мындай айтканда көпчүлүк байкем айтып кетпеди. Бийликтин баары манаптарда болгон, ошон үчүн манаптар жөнүндө эле көп кете берген да. Жантайды койсо жанагы Айып Атабай деп келип андан аркысы жок болуп калат. А негизи Тoko Жантай экөө бир ата бир энеден болуп атпайбы? Жанагы байкем айткан Карабектин Жантайы болсо, байкем мына Узун эек Аликке деген китеби чыккан. Ошол китепте мындай жазылган да. Карабектин агасы Таштабек аябай катуу киши чыгат. Иниси. Анан тиги немени катуу кармап, көп жакшы кылбай анан акыры тиги бойго жеткенден кийин элге уят болбойн деп тиги аял алып берип чоң эмге көчүрүптүр. Анан Жантай ошол жактан туулуп атпайбы? Жантай туулуп, анан кийин баягы Жантайдын элинде жүргөндө туулганбыз деп, ошон үчүн атын Жантай койгон экен да. А биздин улуу Жантай болсо бизде Кара Жантай деп коюшат. Токонун Жантайы Кара Жантай деп коет. Кара деген эми бул кыргызча жана кара мал деп, чоң мал деп коет. Чоң дегендей сөз экен да. Кара Токо деп. Кара Токо деп коет. Анан мен ушул немени акташ үчүн ичине ак тайгалып атпайбы? Изилдеп отуруп ошо улуу Жантай санжырасы деп болду китеп жазгам. Анан ошондо атын койгонго келгенде Кеңешбек Дүйшөбаев өзү неме болду, спонсор болду. Анан Кара Жантай деп жазсам, Кара Жантай деп баштаган. Кара Жантай десем тиги аксакалдар немеледи. Кара дегенди азыркы жаштар түшүнбөйт. Өңү негир болгонмун, анан кийин тиги болгонмун деп анан кийин бир балекетти чыгарбасын, башка эле койбойсуңбу деди. Анан кийин Кара Жантай, анан Тoko Жантай десең да болчудай. Анан кийин мен өзүм Бекбатыр экенин билесиз да. Ичип алганда Ясын великого Жантая деп күркүрөчү да. Ошол сөз кулагыма жаңыра түштү. Анан кийин чын эле улуу деген бир чети улуу, чындыгында. Улуу Жантай, жашы жагынан да улуу болуп атпайбы манаптарда. Анан кийин великий дегенсең да болот, себеби деген өзүнүн жөнөкөйлүгү менен ушундай менен ушул убакка чейин тукумдар ошонун атын алып атат да. Болбосо жөнөкөй кишинин атын албайт эле да. Тукумдар абдан көп. Тукумдар аябай көп. Сиз Жантайдын жинисинен? Мен Жантайдын Атабайынан болом. Атабай. Значит, Жантайдан сары, сарыдан бөрүчөк. Son 4 balası. Börüçöktün 4 oğlu olgan. Börüçöktü olsa aytышат, enesi boyunda var kesinde börünün жүрөгүнө талгак болуп, анан атасы барып атып келип ошол бөрүнүн немесин жегенден кийин бөрүчөк деген уул туулуп, ал өзү балбан, баатыр, бий болгон киши экен. Жанагы биринчи баласы Атабай биринчи аялынан. Экинчи аялынан Айуке деген Эдилдин боюнан келген бир калмактардын ханы келиптир ошол күнү. Ошол күнү бала төрөлүп, 1711-жыл болуш керек, мен кичине память болуп атпайбы. Ошондо тиги Айукенин немесине урматына деп атын Айуке койгон экен да, экинчи баласынын атын. Анан кийин үчүнчү баласы бир мындайча айтылат, бир жортуулга барат, кайсындык экени айтылбайт. Көлдө деп бир айтат, балким Илеке дегенге жараша мен ойлоп койдум, Иле жактан алып келгенби депчи. 9, 11, 12 жашта айтылат да. Бөрүчөктүн бирде жаагынан бир огу канатып кетет. Анан жигиттер менен чаап барса бир келин ошо баласын жетелеп турган болот. Чабылган элдин немеси экен да. Анан жигиттер чаап салат дегенде токтотуп коюптур. Тың бала болот окшойт, тыңбай. Балаптын келинде чырайлуу. Келинде чырайлуу болот, анан кийин ошону
өзүнө нике кыйдырып алат да. Мындай экен, бер. Анан азыр көзөкөсүндө чейсин. Азыр мен кошуп коеюн. Түшүндүрөк, эл түшүнүктүү болсун. Жанагы беришек жигиттер менен жортулда жүргөндө жанагы бала элеке. Атып атпайбы? Ооба. Атканда жагын бираз сызып кетип атпайбы? Ошондо баланы кармап калганда жанагы беришек айтып атпайбы? Байкагылачы. Дагы кимдер болуп жүрбөсүнсө барсаң алачтын жанында келип отурган болот. Эми ар кандай варианттар айтылып берет. Жол келген турбайбы, карачы, албасын. Анан ошону менен тигилгенди өзүнө нике кыйдырат. Күзөк бөрчө ошол кезде кичине улгайып калган кез окшойт. Анан боюнда төрөгөндө күзөп жүрүп төрөтүп эле ушул күзөкө болсун деп аттын күзөкө. Ошондон күзөкө болгон турбайбы? Мен үчүн суроо берген жантай десе эле бар эле жагы. Жантай десе эле хан жантайга алып барып чакашат да. Жантай деген урман замандаштар бул манап токонун бир тууганы Жантай. Атасынын агасы болуп атпайбы, чоң атасы болуп барат. Мына ошол тукум Жантай эли азыр бөлүшөктүн илеке деп атабыз. Муну токтоку тукуму деп коет. Эмне үчүн токтоку тукуму дейт илеке? Илеке эми баягы бир кездерде качып бир немеден бирөөлөрдү өлтүрүп алып качып бараткандан кийин бул нарын жакта казан койгонго деп айтышат да, казан койгон жерге барганда токтоп калышыптыр. Анан булар токтокулардын баары уста болот негизи. Тогузда токтокунун дарканы, Аликанын ат байлары арканы деген бир неме бар экен, Мамачычкан деген акын болгон дейт чоң эмне. Ошол жазганы бар экен да. Ошол токтотуп калгандан кийин аркабыздан куугунчу келет атат. Биз кетелик десе тигилер айттыр, "Ой, биз айыңарды төлөп берип, ошо алып калалык, ошол эле токтоп калгыла." Анан бул жерде эки токток бар. Эски токток менен жаңы токток деп. Жаңысы ат башыга чейин барып келген. Ескisi боюнча көчпөй эле ошол биздин чоң эмде турган боюнча. Бул токтокунун ак жолдун канча баласы бар? Токтокунун эки баласы бар экен, неме деген. Жок, 4 баласы. 4 баласы бар. Бул жанагы Үлүмжү Рай Асан Мамат деген балдар. Асан Мамат деген бар. Жанагы Үлүмжү Рай Асан Мамат. Асан Маматтар эски токток. Жок, байке. Мен жанагы Токтониясов байкенин немесинен тапкам, блокнотунчу. Ошол блокнотто неме ак козу, анан кийин илеке. Ошо эки бир тууган болот экен. Анан ошолордон анан жанагылар тарайт экен. Ал эми бул чындыгын айтканда илекенин ак козу деген баласы 4 бала тарайт. Сен өзүң немесиңде ошол негизи башынан айтылып калганда, мына бул чет тура. Бул негизи жана Калмагашында тургандарбы? Жок, биз Тегирментиде турат. Тегирментиде турат. Илекенин балдары Тегирментиде турат. Мен жанакы сиздикине кошуламын. Ошол Асан Мамыт Үлүмжү Рай болуп туруп. Ошол токтокулар азыр ошо токтоп болуп, токтокулар азыр көбү Тегирментиде. Жана эски токток, жаңы токтокусу дагы. Анан Чүйдүн Мичурин деген жери бар. Ошол жерде. Ат башында бар экен. Ат башынын Карасуу деген жеринде азыр 41 түтүн болуп тур. Мен иштеген токтоку эметип жүрөт. Немедеки бул жерде Чүйдө 2 токтоку бар. Мичуринде Акбаяшынын балдары, анан Жоошбай уулу. Булар экөөнү кошкондо мурункулар жана менин балам губернатор тиги болуп калбады. Темирбек Акматалиев. Ошондо келип жүрүштү. Баягы кызмат сурап тиги, анан мен тактап сурадым. Канча түтүн токтоку бар деп. Алардыкы 2 токтоку кошкондо 50 түтүнгө жетип калыптыр. Жанакы Төлөнбектин кайындары ошол Жоошбай уулу. Коюңуздар. Сиз Жантай турбайсызбы анда? Жакшы. Эми биз мындай кылалы. Бул эл баягы Санжираны жакшы түшүнбөгөн адамдар баягы жөөдөлдө секире берсек түшүнүш болуп калат. Биз жана Атаке сатып алды деп этикпи? Бул Тынайдын балдары Атаке сатып алды. Сатып алдыдан жанагы Солтоной деп айтып кеттиңиз. Атакеден Солтоной деген баласы. Ошо Солтонойдон билесизби, баягы бир сөз бар. Сооронбайдын дүрү бар, дүрдө арыстанын сүрү бар деген. Ошол Солтонойдун Кудаяр Исмаил Чыңгыш деп жүрбөйбү? Чыңгыш деп. Ошону Кудаяр, ошондон Сооронбай, ошондон дүр. Ушул дүр болушпосуна болгон адам экен. Ушунун кандай касиети бар экен? Дүр өзү мунун белгилүү киши экен да, бул деген тарыхы бар экен да. Дүрдү Сооронбайдын баягы салбар аялынан төрөлөт экен. Дүр бир жерде конокто турганда Арман келип сүйүнчө айтат экен. Ой, баягы аялың Кудайга шүгүр эркек төрөдү деп. Я деп чочуп кетет экен дагы.
Атын қойып беріңіз деп айтқанда, ой, сен айтқанда етім дүр дейді үшті. Сенің аты дүр болсын дейді. Сонымен дүр болып қалады. Анан дүр кішінекейінен еле мұндай есті шығып, анан Сооронбайдылар көйбем етпесе керек, бұға шабдан себеп кіріп болады да. Ал бір туғандар да, Қарабектің балдары. Шабдан келіп тұрып, анан дүрді көріп тұрып Алматыға оқуға жөнелтеді. Анан Алматыға оқуға жөнелтеді, жана Чилебай ошол тамағын ташып жүреді. Алматыдан дүр гимназияны бітіп келеді. Гимназияны. Орысшаны таза сөйлеп қалады. Анан кейін келіп алан дүр болады. Дүр мектепте алады, жана жаңалышқа дүрдің мектебі деген кішігемінде дағы бар. Сооронбай болуш болған, дүр болуш болды бұл, болған жоқ. Болды. Болса деле, ошол азырақ болса керек, анан дүр дүнеме мен білгенден Санжыранан бұл өзі жаңағы үркін болмады 16-шы жылы. Ошол үркінде өзіне тиішті елді көбін алып қалуға әрекет қылғанда үрктүрбөй. Мұны мал жердегі сарбағыштар кішіне шыққыншылық қылды деген сөз бар, кейбірі тура қылды деген сөз бар. Анан ақыры менің ұшыл жерден политика дебегінің шындық өзі мұны орыстар өлтірген. Баба білем. Орыстар өлтірген. Емі орыстар Қырғыздың мықтысын барын өлтірген. Бізден мұны дүрді өлтірсе, көлден жаңағы Батырханды, Сағалыны, Нарындан Қасмалыны, тіге Алайдан, кімден, Құрмандан датқанын балдарын барын. Балбайды дел өлтірген. Балбайды. Балбайды, Маймылды өлтірген. Бұл еке, мен дағы ашып қояды. Бұл дүрженде мұны айтып отпайсыз ба? Бұл Сатыбалдының Қуат, Ая, Алмай Үчүк, Шайбек, Қарызөн, Чомой деген балдары бар. Ошо Алмай Үчүктүн Жамбото, Коттубай, Ажыбек деген баласы бар. Ошо Жамботонун Алсейит, Жантели деген баласы болды. Ошо Жантелинин Шеринбек, Түменбай, Турунбек деген баласы бар. Ошо Турунбек, Жантелинин Турунбеги. Анан Сооронбайдын дүрү баягы Кожо, Масым Кожо дегенди билесиз го? Максым Кожо деп коет, аны Масым Кожо. Бул баягы орустардын политикасына каршы чыгып тургандан казактар келип атпадыбы? Токмоктон дейт. Атканда ушу Сооронбайдын дүрүн анан жанагы Жантелинин Турунбегин атып салды. Белгилүү кишилер болгон, кезегинде белгилүү кишилер болгон. Ошондон кыстарсам болобу? Ба, кыстар. Дарыгасы бизде азыр Шабданда ушу кезде 90-га жакындап калды окшойт. Жумаш өзүнүн уругучу. Жана Бозокордун Жумаш деп коет эмеспи? Ошол Орозбек деген аксакал бар. Ошол айтат, мен бала болчумун дейт, кичинекей. Анан бир күнү эле тиги бир кимдин досу бар болчу дейт, дүрдүнчү. Ошолор жакын тууган болчубуз дейт да. Анан кийин келип эле айтты дейт, сен качып кет, сени орустар аткантат деп. Анан мен эмнеге качам, мага тийбейт деди дейт. Анан чакырып атат дегенде анан кийин барам деди дейт. Барба десе болбой койду дейт. Барбай дегенде анан мен кичинекей 6-7 жашпындей ошондой болчумун дейт. Анан кийин мени кошо алып кетти дейт. Анан бир 5-6 киши барып бардык дейт. Анан кийин Сооронбайдын кудасы бар экен ошол жакта, немеде турган, Токмокто турган. Ошонукуна түштүк дейт. Анан кийин тиги дүрдү орустар сурак кылып алып кетти дейт. Сурап отурган бир кезде чыгып айтты дейт, силер тиги кимдикине бара бергиле. Ошол жактан анан кийин мен кечинде бармай болдум деп. Анан кечинде келди дейт. Анан баягы кудасы неме жазаптыр дейт. Борыш жасаптыр дейт. Орус бобуру бар го. Анан кийин айтты дейт, мунун да касиети качкан, качып калган турбайбы депчи. Анан эртең менен тиги кудасы баягы согум бере албай калганда небеткенби кылып бир ат бериптир. Карагер ат берди дейт. Анан карагер атты мага мингизди дейт, дүр. Сен эми муну минип кете бер, мен кечкеге калып калдым деп. Анан менин артыман эле тиги кызчу болуп калышты дейт, дүрдү атып салыптыр деп. Ошондой. Ошондой болуп турду окуя. Дагы бир жерде биз баягы өдөлдө секирип атпайбызбы? Бул эки биз жанагы Маматкул баягы белгилүү кишилерин айтып өтөлү, убакыт аз калды. Бул Маматкулдун баласы Болот Темир дебедиңизби? Болот Темирдин Эшенгул деген баласы болгон. Болоттун. Ошо Эшенгул, чоң зор Эшенгул дечи. Ошо Эшенгулдун сөөгү кайда коюлган? Эшенгулдун сөөгү
Эми аргым аргандай айтат. Мен уккан биздин ошол чүйдүн санжырачылар айтат, бул токмокто бурана деген эмеспи? Ушунун тегерегинде коюлган деп. Ал баягы бир жазуучу болуп жүрүп раматыл кайтыш болуп калды го, Асанбек Ыстамов. Ал айтат дети Казакстан жакта бир ыйык мазар бар экен. Ошо жака алып барып Эсенгулду коюп. Анда сөзүңүзгө баракелди. Мен 10 майда бул Түрк элинин баягы форуму болуп калды. Тиги Чымкентте. Чымкентте деп, Чымкентте. Чымкентте барсам, баягы ошол форумга катышып отурсам, айтып калды, тынчтык биз саган көрсөтөлү. Түркистанда жанагы Кожо Ахмет Ясайнын ичинде бир кыргыз бар деди. Мен айттым, көрөйүн. 160 километр окшойт. Ошондо барып келдим. Барсам, ошол жерде сүрөткө тартып алдым. Жазылып турат, баардык казактын балбандары, баатырлар жазылып турат. Ошол жерде көп кишинин сөөгү табылып, анан адреси менен, аты менен чыкты дейт. Ошонун бирөө 1800-жылы коюлган кыргыздын ири манабы Эсенгул деп турат. Жана сиз айткан сөз ушул туура экен. Туура экен. Эсенгул деп жазып турат. Мен даже сүрөткө тартып алдым. Эсенгул ошол жака коюлган экен. Чындыгында биз Эсенгулду 73 жашында каза болгон деп жүрбөйбүзбү? Туура эле болот, может сизге эсептеген эмес. 1800-жылы Эсенгул кыргыз элинин ири манабы деп жазып турат. Анан Эсенгулдун жанагы Түркистанга коюлган чын экен анда. Сөөгү ушул экен. Анда мен угуп жүргөн ошол булар эми ормондорду ошол эмени кочкорлук кылып жүрүшөт. Булар кочкордо такыр болгон эмес. Чүйдө бар эле. Анан биздин санжырачылар Эсенгул ушул эле Токмокто деген муну мага Раматылык Ыстамов айткан. Ой, мен уктум. Билчү да менин кичине билгенимде. Сен билесиң ушуну. Эсенгулдун сөөгү ошол Чымкентте бир ясуу деп атпайсың, ошону айткан. Ошо жака коюлуп турду. Анан мен муну уккан жок элем, мен эсиме алып коеюн деген ошо айтып атканым ошол. Анда чын экен. Анда сиз көрсөңүз, анда чын. Мен да барып ошол жерден Куран окуп койдук. Эми сизге айтам, Эсенгулдун бул 1780 дейбизби, баягы Аблай кыргынында бул Эсенгулдун эмгеги абдан зор болгон. Зор болгон, абдан зор. Мына Эсенгулдун баягы акылдуулугу менен дейбизби, көпчүлүк ушул деле биз айтабыз, Жайыл, баягы Садык, тиги ким Кебек би, Эсенгул деп айтып атпайбызбы? Эсенгул көпчүлүктө баш ийген Эсенгулга. Ошо Эсенгулдун жанагы Сар токум деп атпайбызбы? Бул казактарга берилип кеткен жер. Сар токум бул Сарбагыштын жери илгертиден. Жанагы Түлөбердини баягы жер бөлүштүргөн. Аблай чапкандан кийин Аблай айтпады, келгиле жер бөлүшөлү деп. Ошондо Түлөберди жөнөтүп атканда Эсенгул айтты, биз көп жерге бара албай калдык. Бардысы кыргыздар качып атат. Ошол жерде барып, ошол жерде элейбиз деп канчабыз кырылдык. Уруулар барбагойду өз жерине деп жана Сар токумду дагы бериптен Эсенгул. Негизичи. Эми Эсенгул жана Ер Садыр деп атпайбызбы? Ер Садыр эми буну саяк деп жүрөт, самом деле бул солто болуш керек. Жок, Арзыматтын Садыры саяк. Саякпы? Жок, Арзыматтын Садыры. Мен саяк деп эле билем, тиги Белек Султаноев да саяктапты. Ер Садырды тиги казактар өлтүргөндө ошо главный командующий жолу ошол Эсенгул болсо керек. Эсенгулга айткыла. Эсенгул менин колумду колсун деп. Жайылды, Атакени, тиги жанагы талаштык ким эле, Атаке менен Бердике. Бердике. Аларды айтпай ошо Эсенгулду айткан экен. Эми Эсенгул жөнүндө бир дагы айтып турган сөз, жанагы Болот би Таалек таркылдакталганда, сабчысынчысын айтуусу боюнча Эсенгул төрөлөт, анан эл көчүп калганда Таалекке таркылдак Эсенгулдун 3-чү, 4-чү эл болуп калат. Анын мурунку аялдары бар да. Эл көчкөн кезде тиги Эсенгул эркектер менен кетет, анан тиги Эсенгулдун улуу аялдары Таалекеге асуу ат мингискиле деп айтып, анан кийин баласын колуна бергиле, асуу ат менен эметсин деп. Анан кийин
Баяғы баланы атқа мінгізіп, секіріп тұрады. Анан тегідағы өзі талекі тарқылдақ қиын аялы болса керек. Анан Есенғұлды ала қойғанда бешік деген, бешігін ала қойғанда лап жөнейді. Алаға чөлі жөнейді. Анан кейін баяғы талекі ақырын баяғы қошар қаты кетіп баратқаннан аттан жығылып бала өлбесін деп баланы тышылап қояды екен. Анан кейін жүріп отырып жоқ көшті қуып жетеді атты осы жаққа барғанда эле. Аны Есенғұл сұрайды екен, ой бала қайда деп. Бала шындай болды. Мамыт аялдарың мамытып маға бергенде азуат беріптір, бала жұртта қалды деп. Қоқиды өләнен тегі елді жігіттерін бәрін шаптырады екен, барғыла деп. Барса, bir arka remiz batıptır deydi. Anan alp belişekti. Oşondan atın esen kaldı deyip Esengul koygan eken. Ja, Bolot'un ayal tanıdık. Bolot'un ayal. Bolot'un ayal. Men janıldım. Esengul'un ayalı dep koymuş bayka. Çok. Bir chetde mındayda Esengul'dan emgegen abdan zor. Mana uşu Esengul'dan törölgön baldarını aytsanız Niyazbek qanday işler? Niyazbek'ten Ormon. Şularda Niyazbek'ten Esengul'dan Niyazbek'te oladı. Niyazbek'ten Ormon'dan Niyazbek'ten 8 balası. Anan Orman janakı buğulardan ölgönde Arslanbek Buylaşoğlu'nlar var. Giyiş bolsa javılar, cıgaç bolsa çavılar. Esengul'dan el orman eline aydan tabılardı. Esengul'dan ormanı dep gelgende Niyazbek'ten ormanı da öyle Esengul'dan atmen Esengul'dan ne veresi de. Anan hem orman jönünde söz abdan köp. Men bul jönünde jana Kırgızistan degen Kırgızistar degen 10 tomduk kitap bolbodu. Oşonda orman jönünde yazdım ele çıkıp tur oşol kitapta jüret. Ormandın hemi köp mıktılık jağı var, hemi Bağıl Kenensar'ın talqalaganda kişini keçirek kelgen, munusu da çın. Главный болып тегі жан қараштағы, жантайдағы хан болып қалғаннан сөзін оқып тұрған. Бірақ кімді жеңгенде, Kenensar'ını жеңгенде көбінше рол жантайдыққа. Жантайдыққа. Себебі Esен дөнемінде Kenensar'ını дағы, Noruzbay'dı дағы, анан жиені жаңағы Ержан Батыр деген бар. Ержанды дағы, бұл жантайдың қолы. Tınay dep koyat, emi jalan ele tınay emes, anın içinde jan Tokonun baldары bolgan, Jantayдын baldары bolgan. İşi kılıp çüydün sarbağışı, al çüydüklerdi töre geldi, şu yerde olgan, Adıl Batır'dı şu yerde olgan. Biroq Jan Qaraş'dın kolu bolgan, Adıl'dın kolu bolgan, töre geldi'nin kolu bolgan, Jantay'dın kolu bolgan. Biroq Noruzbay'dı dağı, Erjan'dı dağı, Kenensar'ında kolga düşürgen Jantay'dın. Çeçeylerde durdu. Çeçe emez, emne Soğanbek, Ormanbek degenler var. Annem bilbegen sancıratçılar aytıp жүреді, ошол Таштанбектин балдары деп. O жерде kız ayıptan sırasam da Almanap'ın tıkımı da. Oşol janakı öldürgen yerinde kızık. Ayaldar degen ayaldar çoğulup Noruzbay'dı öldürgen atқанда Noruzbay'dı Belek'tin жазғанын оқығандырсыз 20-22'deki Ақ Жумал келген кişi дайым соғышқа найзаны бір қолымен арнап сайғанда балбан жігіт екен. Анан кейін адагенде Ержанды қолға түсіргенде ой қырғыздар Ержан деген қазақтың батыршыл жақшылап күтіп алғылар. Ары барғандан өзін қармап түсіргенде, аны аялдар баяғы пышағын алып кетменін алу, айрысын алып өлтірер болғанда, Noruzbay айтқан екен, осы қырғызда мен өлтірген еркек жоқ bu деп. Еркек жоқ bu деп. Анан ошонда намыстанып, анын аты да билчилем мен, онан еркектер барып өлтірген екен да. Анан кеп орман жөнүндө болот да. Анан Orman хан болған. Хан болғанда да Қырғыздың түндігіне бүт хан болған. Ошол 17-18 жылымда Orman'dың деңгейіндегі даражаға Қырғыздың бір манауы да жеткен емес, андай хандыққа жеткен емес. Orman'дың хандығы Чүйгө, Көлгө, Нарынға, Зырқы нарын, Таласқа
Детмен төбеге тоғыстыруға тараған. Түштіге шейін жеткен емес. Қоқан хандығы аға парнамачы деген нам берген. Бірақ Қоқан хандығына баш иген емес. Баш иген емес. Ал жерде Байсерке деген өзінің немесі болған, атайын кішісі болған, представитель азырқысы жаңағы посолыға, ошол Байсерке болған, анан орманды чакырганда барган эмес. Менен ошол хан, ошол хан Мадалы хан болсо керек ал убакта, андан кийин Кудайыр хан болуп калды. Бул ошол Кокондукту Кыпчактар деп койчукен, Кыпчактар менен тең ата сүйлөшсө, мени бир элдин ханы катарында көрсө, өзүнө тең көрсө барамын. Болбосо сүйлөшө албаймын да, анан ошол Байсерке кээ бир убакта сазаны. Жана мендеке саза деген бар. Айтпайдын ошону жиберип турчукен. Атабек. Анан кийин Ормон Атабай. Анан Ормон бул өзү калыстык менен башкарганда мамлекеттин сөөлөкөтүн түзүүгө аракет кылган. Бул вооруженный сила, мына куралдуу күчтүү төрөгелдиги башкарткандагы анын эки орун басары кылган. Саяк жанакы Кетирекейдин Алыбегин, анан Субандын уулу Адыл Батырды. Сот болгон. Сотту бул өзү толерантный адам экен, Медербек деген жетигенди сот кылган. Анан кийин таможный эметип, тетиги Торгартка, Беделге, Каркырага таможный койдурган. Сол деген жерден Ормон. Анан кийин өзүнүн жанагы немеси болгон. Наказание. Ууру кылгандарга момунча штраф, тиги будабанын баарын эл билер. Эр өлтүргөнгө өлүм. Анан калгандарында момунча жылкы деп анан жылкы менен эметкен да. Экинчи жагы бул көп жерде шуну Тынчбек сага да айтып коеюн. Бул Кокондун чебин Курткадагы Барскондогу бустурган бул Ормон хан. Муну Тайлак Батыр атан Тайлар дейт. Алар каршы чыгып согушкан. Бирок өздөрү ошол Курткадан өлгөн экөөдөн. Экөөдөн Курткадан өлгөн. А Куртканы Ормон Алыбекке, Кетирекейдин Алыбегине ада саяк. Ошол Алыбекке талкалатып, ошол жердеги Кокондун эмесин чебин бүт талкалап, курал жабдыгын баарын алып келип Ормонго берген. Ал эми Барскондогу чебин Адыл Батырга талкалаткан. Адыл Батыр анан Кыдык Намазбек деген болгон. Ошол экөө барып талкалаган. Ормондун жанагы эмелери бар. Ормон кичине действительно мыкты киши болгон. Но казактар менен согушта ушу Сарбагыштын бир батыр эске алынбай жүрөт. Бул Калпак Батыр. Калпак биз эми Төрөгелдин айтып атабыз, Адылды айтып атабыз, Балбайды айтып атабыз. Бул Калпак кимдин баласы? Калпак кимден чыгат? Калпак Кубат уулу. Сатыбалдын тукумдарынан Кубат уулу. Жок. Бул Калпак Батыр менче бул Жөө Басардын Таштанбек бар эмеспи? Балбады да. Ошондо анан баягы Таштанбектен Станбек, Ыйбак, Балбак деп төрөлдү. Ошо Жөө Басар. Ошо Жөө Басар. Ошо Станбектен Калпак Жунус, Калпак Жунус деп балдар төрөлөт. Ошо Калпакты айтып атасыз да сиз. Калпак бар. Бул Станбектин баласы. Жанагы Жөө Басар беле ким эле? Жөө Басар. Жөө Басарды тиги алке неме? Атаке берет да. Жөө Басар эмес, Таштанбекти берет. Карабектин иниси Таштанбекти берет. А Таштанбекти бергенден кийин анан тиги боюнда болуп жана Станбек төрөлүп атпай, анан Таштанбекке аты окшош болсун деп Станбек коюп атат. Анан Ыйбак, Балбак деп бала төрөлүп атат. Анан ошол жанагы Станбектен Калпак Жунус, Боронбай тиги деп төрөлгөн балдар бар да, жанагы Калпактан жанагы эле Бука, Жаңгазы деп жүрбөйбү? Билесизби? Ошо Калпак жөнүндө айтып атасыз. Эми ошо Батыр Калпак. Эми ошо Калпак жөнүндө мен муну эслеп калганым, көп эле батырлар ушу Калпак Батыр жөнүндө сөз жок да. Мергенчи болгондон кийин. Мергенчиде болгон эми мунун батырлыгы ошо жерде көзүнүн айылын бала бакырасын баарын көчүрүп жиберип, таластык бир досу бар экен, атын унутуп Каратай. Каратай экөө калып турганын ошо жерде атышып казактын кырган. Анан эң аягында Шуру менен аткан. Ооба, мылтыгынын эчтекеси жок болуп калып,
Yani şurumenen atkandan kazaklar ve şurunu görüp okutuğum eken. Hemen deptürüne kelip, yemi bul batırdı, keskilip öldürgün eken. Öldürdü. Bayka, aracana bizden Jantay'ın üç börüsü de koyutmaz mı? Karaçoluk, Maytık, Jayçıbek. Oşolar şu savaşka katışkan mı? Neme ayıp Jayçıbek katışkan, Jayçıbek bulu. Jayçıbek dedi Ataken'in oğlanda katışkan Jayçıbek batır. Bu Karaçoluk itibası, koy itibasının ballarını aytı da sana? Karaçoluk. Karaçoluk Ayıkön. Yok, Ayıkön. İtibastın. İtibas. İtibastan oşol Özat Acıbek eken. Ya. Anan gel. Acıbek atası özüne. Acıbek eken anan. Nemede Bir sayışta. Uzun Ağaç'ta. Uzun Ağaç'ta yer sayış kalıp, bunu yer sayış bilgisi Türk'ten çıkan eken, Türk'ten oyun eken. Anan keyin yana Ritsarski turnirde Avrupa'da kalgan eken. Hatta Juvan'ın altında da sayış bulur. Yer sayış bayağı bir çok memelerde yerler sayış çıkanda. Anan Belek'tin cazbusu boyunca Karaçoluk Acıbek. 18'inde 36'sına keyin yer sayışta. Günüge 2 yıl yer sayışka çıkan vakı olman eken. Anan oşa Uzun Ağaç'ta tege Kazaktın emesin sahip düşürgenden keyin atın karnap kalalbasa tege sahip düşürgenden şu vaktır atını alıp ketip çıkanda. Bu özü primiydi. Значит, жеңді, Ереже. ереже. Аты қарматпай кетсе әлі жоқ. Анан кейін ошол қазақтың атын алып келсе, құйрықшылық қарат екен. Анан кейін Ажыбек ошол қарачолықты менің атқа түскенде, анан баяғы тайын жеңіп жүргенде, қазақтар ойпырым қарашолық шықты ғой деп, қырғыздар қарачолық шықты деп, анан қарачолық болды. Ошо итибас, қой итибас деген, ошо Карачолук деген Кара жер качса да Карачолук качпайт деп согушкан ушул жерде. Ооба, Итибастын баласы. Итибас Кудайменденин баласы. Кудайбакты. Ал болсо Боктубайдын баласы болуш керек. Кудайбакты. Боктубайдын баласы. Боктубай Айкөнүн баласы. Эми ошо Боктубай жанагы Кутукен таап келет. Сен Жантайды жакшы билесиң да. Кутукен тукум деген ошо да. Кутукен деген ошо биздин тегирменде. Жакшы. Эми сиздер мына ормондо айтып өттүңүздөр. Biz jana biraz Jantaydan ötüp kettik. Jana Jantaydan toktop koyalım mı sizi? Tigi Jantaydan gidip tigi öz tokuman. Bu Jantaydı bayağı Sovet doğrunda böyle tap katarı karaldı da. Hem siz aytsanız neyse Jantay özü akılman kişi olup el başkırgan kişi eкен de. El başkırgan. Emi şunu aytsanız. Jantay birinciden tüyünden beri Aksiyöktün tokuman. Janakı Dvalyanstvo деген Aksiyök деген Manat'tan tartıp bunlar birlikte gelgende. Ondan keyin Akmeyör'ge, Şıltap Cananlı Akmeyör'de 53 yaşlı olmuş. 53 yaşlı degen yaşlılık işte. Akmeyör'den Janakı kimle Kudayı. Muaytpas. Muaytpas görürgün. Muaytpas'ın balları Janazaviyeti işte. Ondan Jantaydan ondan atağı çıkan Şabdan. Doğru. Şabdan özü. Benim Şabdan'da kadar interesli jakları var. İçine Kırgızlar, bizde misal başlar içine Apırtıvan'ı veya Vayamet var, andayı var. Andayı var, bırak Şabdan barıp jana düştükler içine jaman görüp atkanı Skopje'nin armiyasının sastavında 30 yigitmenen barıp karşı güreşip ona pul atkan degende karmak bergen Şabdan. Aldan Kalpakovski'nin Şabdan'ın autobiyografiyasında yazılı. Pul atkan kaçıp Doğal'dan. Allah'ın Doğal büyük emes be. Doğal'dan çıkınca bayak artından var, bastı dedi. Anan giyinden Kalın Begdatkan'ın oğlu Abdülday Bekti'leri kaçırgan oşol. Bayak soğuşka barganda. Şu kaçırdı. Orsun askerleri gelgen. Şabdan'dan Afganistan'a kaçtı. Orsun askerlerinin sastavında olmanda. Biroq Kurmanjan'dı kutkargan. Kurmanjan Orsun koluna düşüp olganda Şabdan özün zaложын kılıp turup kutkargan. Abdüldayk'ın katı var eken, egerde bizdin Oşko Şabdan'dı öme kılsa, han kılsa, men bek kılsa, men hayırlar. Özelmi. Anan Şabdan'dı ceza etti. Doğru. Demi
Аксага бул жерде мен үчүн жантайды айтып атам. Баягы совет орнуну тап катары көрсөтүп, элге жаман көрсөтүп. Чындыгында аталардын тукумдарын деле үй бүлөсүн алып келип шетен бакты, ончакты түтүн саяктап келип бакты. Бул жантайдын, бул жаңгарашты билесиз, Шабдан, бул жаңгараштын Кудасы. Куда? Шабдан. Кан кудасы. Жок, Шабдан дейм. Жаңгараштын күйөө баласы болот да. Күйөө бакты билген. Ошо Жантай бир күнү айтып атпайбы, жанагы адилеттүү күнү айтып атам да, Жантай бир күнү жаңгарашка чабарман жөнөтөт дейт. Чабарман жөнөтүп, бир иштер менен жөнөтөт дейт. Баягы сарбагышта. Баягы шымаланып атты, баягы катуу ат менен барып, аттан түшсө, баягы жаңгараш деген баягы эшикти ачып коюп, төрүндө отурган экен де, жамбаштап жатып алып, баягы талкан баягы каймак аралаштырып талкан көлөп талкан көлөп жеп аткан экен дейт. Анан салам айтып кирсе, ошо жаңгараш айтып атпайбы? Салам жигит, кандай, жакшысыңарбы? Эл жер аманбы? Эмне менен келдиң дейт. Анан айтат, ушинтип менен Жантайымды жиберди эле. Бул иш менен жакшы. Сен сарбагыш талкан жейт белең дейт. Анан айтат, биз сарбагыш талкан жебейбиз дейт. Анан бул жигит талкан жебейт турбайбы? Жигиттер, мал сойгуна. Анан мал сойдуруп, аябай тойгондон кийин айтат, жигит тойдуңбу? Тойдум, рахмат сизге дейт. Тойсоң жигиттер алып чыгып сабагыла дейт. Анан аябай сабайт. Ачуусу келип калганда жаңгараш кызып келсе айтат, талкан жебейм деп айтат деп. Жини келгендер сабайт. Сабагандан кийин кайра келип, эмесе жаңгарашка мынтип айтып атат, жанагы өзү келген ишин жообун берет. Анан тиги шымаланып, атты минип алып Жантайга бир айтып талкалатайын деп катуу барган экен. Катуу барып Жантайдын өргөсүнө кирсе, Жантай өң карап унчукпай туруп айткан экен. Мен айткан ишти аткардымбы? Аткардым баатыр. Бетиңе эмне болгон? Силе бакырып ыйлап жиберет деп, ушинтип мени сабашты. Ошондо Жантай айткан экен. Ой акмак, чала болот сага. Жаңгараш жеген талканы сен жечең өлөт белең деген экен. Мына көрдүңүзбү? Акылдуу болгон. Биз баягы тап катаргыч болсо, Жантай сарбагыштын жигитин, Жантайдын жигитин чаап салып жаңгараш деп чабышып калат. Мына ушул бир баатырлыгы да. Эми биз жанагы айтып атпайбызбы, Маматкул Дөөлөткул деп. Ошо Дөөлөткулдун да бир баалуулуктары бар. Ошо айтып берсең, Дөөлөткулдун балдарын, жанагы Алы, Надырбек, Карамурат, Бай деп атпайбызбы? Ошо Байдан. Эми байдын тукумунан Калыгул, Олия Калыгул деген кээ бир мындай жаңылыштыктар бар. Көп убактарда бул Чечен Калыгул менен Олия Калыгулду будай берип жүрдү. Көп бул Чечен Калыгулар жагы жок Чечен адам болгон да. Муну Каражаак Калыгул дешет. Каражаак Калыгул деп айтат, эми Каражаак Калмырза деген дагы. Билем, Калмырзадан төртөө бар. Анан кийин бул Олия Калыгул дейт. Олияда. Бул Каражаак Калыгул. Каражаак Калыгул боор эле биздин чүйдөгү тиги Калыгул деген бул Кубаттын. Кубат Алыбегинин Калыгулу. Кубат уулу деп коет. Кубат уулу дейт. Кубат уулу деп коет. Анан эми ошол Байдан жүрүп отуруп алардын мыктысы ошолдан Дөөлөткулдан көп чыкты мыктылар. Тем более Кыргызстанды билген мындан жанакы Исакиев. Исакиев аты ким эле? Исакиев так ушу Байдын тукуму. Байдын тукуму. Ошо Байдын тукуму. Жанагы күн тууган Болот Шыгайдан эле жанагы Кенесарыдан Усубалиев чыгып атпайбы? Усубалиев ошол ким Исакиев көрдөн Байдын тукуму. Сиз азыр эмне искусствода чеберлендип атасызбы? Жок, эми сиз мындай айтсаңыз, жанагы ошол негизи эле сарбагыштын ичинен азыркы баягы эл ичине эмгек сиңген кайсы кишилер бар болгон? Эми Усубалиев бар, Акаев бар, Султан Ибраимович бар, мындай партиялык мындай эмелерден, кызматкерлерден. Анан жана жаңылыштык Ибраимовдун аты ким эле? Султан Ибраимов. Жок, Султан эмес, бери жакта. Тиги кимди? Ибраимов. Жумабек Ибраимов. Жумабек Ибраимов. Анан кийин Жомарт Оторбаев. Жомарт Оторбаев болуп калды. Анан азыркы министр иностранных дел Эрлан Абдулдаев. Эрлан Абдулдаев дагы ошол биздин Жантайда. Жакшы. Анан бул искусстводан көп да сарбагышта. Окумуштуулар андан көп. Туура. Эми убактыбыз дагы бүтүп калды. Бул колубуздан келишинче
Сарбағыш уруусун. Анын ичинде белгилүү адамдарды айтканга аракет кылдык. Жакшы аракет кылдык. Эми биз көпчүлүгүн айтпай калсак, урматтуу замандаштар, кечирип коесуздар, убакыттын аздыгы биринчиден, бул Сарбағыш болобу, кайсы уруу болобу, 1 сааттын ичинде айтып болбойт. Жаңыдан эле кызып, бети ысып, ичинен сызып отурган адамдардын убактысы бүтүп калды. Мына шартка байланыштуу. Эми сиздерге эмне деп айтмакчымын? Ушинтип келип, атайын келип, Сарбағыштын буруусун айтып бергениңизге чоң рахмат. Ушу дайым эл арасында ушу баалуулуктарды таратып, жаштарды баягы жакшылыкка үндөп жүрө бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Эмесе биз урматтуу замандаштар, Бизде сага дагы чоң рахмат, Тынчтыкбек. Сенин ушу передачаларыңды мен көрүп жүрөм, жанакы Эха Манастан, НТИштен көрсөтүп калат, дайым көрөмүн. Чоң рахмат. эмесе урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктадык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.